Жо сен онда уруксат алдыңбы? Илерден мурун анда болуптур. Ушуну илсем болобу, мамлекеттик мыйзам талабына туура келеби деген ой жүгүртүп болдубу инем. Мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарына туура келбеген көрүнүк жарнактар четинен алынууда. Мындай иш аракетти Ош шаарынын мэриясы, мамлекеттик тил комиссиясы жана тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү менен биргеликте жасашууда. Кезектеги текшерүү иши Курманжындатка көчөсүндө уланууда. Мындагы бардык жарнамалар мыйзам чегинде текшерилүүдө. Азыр биз ошол тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Ош шаарында негизги көчөлөрдү азыр кыдыруудабыз. Мындан сырткары дагы жыл бою бул текшерүү иштери уланат. Азыркы учурда күчөтүлгөн тартипте жүргүзүүдөбүз. Бир жумасына 2 жолудан чыгып жатабыз. Шейшемби жана бейшемби күндөрү. Негизинен көчөлөрдө илинген көрүнүк жарнактар мамлекеттик тилде жазылуусу шарт. Андан соң расмий тилде текстин шрифтин кичинераак тамга менен жазууга уруксат берилет. Алгач тиешелүү адистер ишкерлерге эскертүүлөрдү беришет. Эгерде мындай талаптарды эске албай ишмердүүлүгүн уланта берчү болсо, анда тиешелүү адистер тарабынан тазаланып алынат. Азыр билесиздер да, биз ишкерлер өздөрүнүн укугун мыкты билет. Ошол эле учурда милдетин билбейт экен да. Жарнаманы жайылтып алат дагы. Биз келсек, мен мына 1000 сомго жаратып алдым эле. Акчам ким төлөп берет дегенде кайчы пикир болот. Биз айтабыз. Ошон үчүн бизге алдын ала уруксат алуу үчүн макулдашууга барыңыздар. Биз макулдугубузду бергенден кийин жарнаманы тиешелүү жерге жайылтыңыздар. Ошол учурда айтам, мына шаардагы, Ош шаарындагы жарнама ээлерине сырткы жарнамада бир эле жарнама жайылтууга биз уруксат берип атабыз. Айнектерди жабууга, эшиктерди жабууга буларга тыюу салынат. Тазалоо жана эскертүү иш-чараларынын алкагында негизги көчөлөрдүн бири болгон Абсамат Масалиев көчөсүндө бир топ иш-аракеттер жүрүп, иретке келтирилсе, Райымбеков көчөсүндөгү ишканаларында наамдары көлөмдүү тамгага өтүп жатышат. Негизинен талап биринчи бизден корутунду алынат, архитектуралык, техникалык корутунду жарнактар боюнча. Негизинен талап азыр баннерге негизинен токтотулган көлөмдүү тамга өтүш керек. Анан жанагы тротуардагы баягы штендерлерди коюп алган объектилер бар. Негизинен алар транспорттук жана пешеходдук помех создавать этишет да. Ошон үчүн элден как өзүнүн нормалары менен, талаптары менен бардык нерсени аткарса эле, ошол эле негизиненчи. Ошондой эле ар бир ишкер өзүнүн жарнамасын чыгаруудан мурда сөзсүз түрдө тил комиссиясы менен кеңешүүсүн өтүнүшөт. Мындай иштер ашыкча чыгымга учуратпоонун, шаар көркүнүн бузулуусуна жол берилбөөнүн жана түшүнбөстүктөрдүн алдын алат. Биз түшүнөбүз, албетте жарнама кымбат, аны чыгарыш дагы түйшүк дегендей. Бирок ошону чыгарардын алдында мыйзамдуу түрдө иш алып барышса, мэриянын алдында муниципалдык менчик башкармалыгы бар. Ал жерде жарнама бөлүмү иштейт. Мына ушул жерге өздөрүнүн эскиздерин алып барса, алар бизге сунуштайт, мамлекеттик тил комиссиясы карап чыгып, биз бекитип беребиз. Эгерде туура эмес жазылса, оңдоп, өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз. Андан кийин бекитилген мыйзамдуу түрдө илинсе, мыйзамдуу түрдө иш алып барсак, биздин шаардын көчөлөрү дагы тазаланат, тил мыйзамын дагы сактаган болобуз, мамлекет үчүн дагы ар бирибиздин салымыбыз болот. Тынымсыз текшерүү иштеринин жыйынтыгы акырындап өз жемишин берүүдө. Айрым талапка жооп бербеген жарнактар кыргыз тилинде жазылып оңдолсо, кээ бир ишкерлер жарнаманы илерден мурда муниципалдык менчик башкармалыгы жана мамлекеттик тил комиссиясы менен мыйзамдуу түрдө иштешүүгө өтө башташкан.